Елдер, мына жолду жабып атат, Қалпақты бузуп атат. Жолду жабып атат. Чыгып алды бияққа тажиктер. Қалпақты бузуп атат. Биздин чегарага кирип алды булар, Карабайсыңарбы? Кыргыз элим. Бияқта биз уже жардамсыз калдык ортодо, Көзүңөрдү ачык. Бияқта карагыла, бияқта бизде орулуулар бар уже. Көзү жумаң ака, көзү жумаң. Тажик аскерлери арка жергесинде кыргызстандыктардын үйлөрүнө аткылай баштады. Тажикстандын аскер кызматкерлери Баткен облусунун Лейлек районундагы арка жергесинде кыргызстандыктардын турак үйлөрүнө карата ок чыгарууда. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн 1 май саат 12:45 карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал Курч, Лейлек районунун арка айылында тажик аскерлери Кыргызстандын жарандарынын турак үйлөрүнө ок ата башташты. Буга чейин айылдын жашоочулары көчүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын чек арачылары коргонуу позициясына өтүштү деп айтылат маалыматта. Чек арадагы атышуудан дагы 2 жаран каза болду. Курман болгондордун жалпы саны 33кө жетти. Бүгүн 1 майга карата чек ара чырынан дагы 2 адам каза таап, 1 адам жарадар болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшналиев жеринен кабарлады. Айтымында каза болгон жарандардын бирөө 1966 жылы, экинчиси 1991 жылы төрөлгөн. Чыр чыккан чек ара тилкесине Бишкек шаарынан келген 2 тез жардам унаасын азыр жөнөттүм. Каза болгон 2 жаранга бүгүн болгон чырда ок тийген. Алар ооруканага жетпей каза болгон, деди министр. Каза болгон жарандар Интернационал айылынын тургундары болушкан. Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан жалпы 163 адам жабыркады. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин 1-орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Анын айтымында алардын ичинен 33 жаран набыт болду. Бишкекке Баткенден 49 адам алынып келди. Алардын ичинен 3өөнүн абалы өтө оор, калгандары Баткендеги ооруканаларда дарыланууда. Учурда саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармектердин саны жетиштүү, дейт ал. Лейлекке жөнөтүлгөн гуманитардык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жатат. Азаттык радиосунун кабарчылары 1 майда жеринен маалымдагандай, Лейлекке өтө албай кайра кайткан Ош шаарынан Лейлекке жардам, Алайдан Лейлекке жардам деген сыяктуу жазуулар менен чоң камаздар көп болду. Жергиликтүү тургундар менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө алар кара май жок болуп, жөө калганын айтып жатышат. Айрым маалыматтарга караганда, бүгүн 1 майда түшкө жуук Лейлекте ок атышуу катталды. Райондук ооруканага жараат алгандар түшө баштаганы да кабарланууда. Бул маалымат азырынча расмий тастыктала элек. Экинчи сүйлөшүү. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бүгүн 1 майда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда эки тараптуу жана регионалдык кызматташуунун актуалдуу багыттары, анын ичинде мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги акыркы окуяларга байланыштуу маселелер талкууланганын президенттик аппараттан билдиришти. Тараптар биргелешкен аракеттердин натыйжасында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги кырдаал турукташып калганын канааттануу менен белгилешкен. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев өлкөлөрдүн боордош элдеринин ортосундагы достуктуу жана ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо максатында учурдагы аймактык бардык көйгөйлөрдү конструктивдүү жана ишенимдүү диалог аркылуу чечүү ниетине бекем турушаарын дагы бир жолу ырасташты деп айтылат маалыматта.